Линда 853 кемитүү 283 амалын кандай аткарууну билбей турат. 853 кемитүү 283-түн маанисине барабар болгон туюнтманы тандап, Линдага жардам бер. Демек, бул жерден туура жоопту тандап, Линдага жардам берүүбүз керек. Кемүүчүбүз 853. Жооптордун баарында 853 берилген. Демек, ар бир жоопту карап чыгабыз. Анда биз дагы берилген амалды туюнтма түрүндө жазып алалы. 853 кемитүү 283. Бул санда 200дүк, 8 ондук, 80 жана 3 бирдик бар. Жалпысынан 283. Анда жоопторду менен салыштырып көрөбүз. Биздин туюнтма менен дал келеби. Ушул биз жазган туюнтма сыяктуу жоопту тандап алабыз. 253-төн кемитип жатат 200дүктү. Бизде дагы 200дүк. Андан кемитүү 50. Бизде болсо 80. 8 ондук, бул жерде 5 ондук берилип калыптыр. Андан кемитип жатат 3 бирдик, бизде дагы 3 бирдик. Бул жерде 5 ондук берилип калган. Ал эми бизде 8 ондук болуш керек болчу. Демек, бул жооп ката. Кийинки жоопту карап көрөбүз. 853 санынан алгач 2 ондук. Бизде 2 ондук эмес, 200дүк бар болчу. Ал сандан кемитип жатат 800дүк. Ал эми бизде 8 ондук. Же болбосо бизде 200дүк берилген дагы чоң санды кемитип жатат. Анда бул жооп дагы ката. Үчүнчү жоопту карап көрөбүз. 853 кемитүү 200дүк. Бизде дагы 200дүк бар. Андан кемитүү 53, кемитүү 30. Бул жерде кызык болуп жатат, бирдикти бул жердеги санга кошуп кемиткен. Карап көрөбүз. Бизде 80 кемитүү 3. Жалпысынан 83 саны. Ал эми бул жерде 53 кемитүү 30. Жалпысынан кайсыл санды түзөт? 53гө 30ду кошсок 83. Демек, бул жерде деле жалпысынан 83 санын кемитип жатты. Амалды туюнтманы аткарып көрөбүз. 853-дөн 200дү кемитсек 653гө барабар. Себеби жүздүктөрдү гана кемитип коебуз. 653-дөн кемитүүбүз керек 53дү. 653-дөн кемитебиз 53дү. Демек, бул жерде карай турган болсок, 653-дөн 53дү кемитүү ыңгайлуу болсун деп 53 саны деп өзүнчө бөлүп алыптыр. Бул жерде дагы кемүүчүбүздө дагы 53 бар болчу. Демек, туюнтманы кемитүүгө ыңгайлуу болуусу үчүн 53 деп ажыратып алыптыр. Демек, 653-дөн 53-тү кемитсек 600гө барабар. Биз 600-дөн 30ду оңой эле кемитип коебуз. Ал 570ге барабар. Демек, бул жооп туура. Анда эмесе дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки мисал: бош көзчөнү толтур дейт. Бул жерде берилбеген, бул жердеги белгисиз көзчө бар экен. Аны толтуруубуз керек. Алгач амалды карайбыз. 443 кемитүү 79 барабар белгисиз бир сан кемитүү 80. Бул жерде биринчи туюнтмабызда кемүүчү берилген, кемитүүчү дагы берилген. Ал эми экинчи туюнтмада кемүүчү берилген эмес, кемитүүчү берилген. Эки сандын тең кемитүүчүлөрүн карап көрөбүз. Бул жерде 79, ал эми бул жерде 80. 79дан 80 бирге чоң. Демек, бир санга чоңоюп жатат. Бир санга чоңоюп жатат. Анда биздеги бул жердеги берилбеген сандагы бул жактагы кемүүчүдөн бир санга чоңоюусу керек. 143-дөн бир санга чоң сан. Кошобуз бирди. 143гө бирди койсоң 144. Демек, 143-дөн 79-ду кемиткениң менен 144-дөн 80-ди кемиткен экөөнүн айырмасы бири-бирине барабар.